Кудайдын чакырыгы 12 сентябрь. Жакан жазган жакшы кабардан окуп кетели. Силер жердин тузусуңар. Туз өтө керектүү азык. Туз тамак ашка даам берет. Азыктарды узак мөөнөткө бузулуудан сактайт. Байыркы келишимдин убагында туздун колдонулушу өтө кеңири болгон. Мындан ары бул жерде эч ким жашабай калсын деп, каргыш катары жердин бетине туз сээп салышчу. Нан курмандыктардын ар бирине туз сал. Курмандыктарыңа Кудайдын келишим тузун кошпой койбо. Ар бир курмандыгыңды алып келгенде туз ала кел. Бул курмандык тууралуу мыйзамдардын бири. Демек, туз бул өтө керектүү, өтө пайдалуу азык. Экинчи жагынан, туз бул карыгыштын белгиси. Туз тамактын даамын чыгарганы менен өзү өз алдынча азык болуп бере албайт. Адам туздун өзүн жей албайт. Туздун күнүмдүк нормасы болгону 2, ашып кетсе 3 грамм. Андан ашыгы ден соолукка зыян алып келет. Ишенүүчүлөрдү тузга салыштыруу менен Иса туздун пайдалуулугун айткысы келген. Кудайды тааныбаган адамдардын арасында жашап жатабыз. Жердин тузу экенибизди унутпайлы. Исанын биздин жүрөгүбүздө болушу, руху менен бизде жашашы бизди дүйнөнүн тузу кылат. Биздин эски табиятта андай сапат жок. Жогорудан төрөлүү алып, жаңы табиятка ээ болгондон баштап гана жердин тузу болуп калдык. Бул өтө ойлоно турган чындык.